أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Beş nerseni Allah Taala özü gana bilet degen. Başka hiç kim bilbeyt. Beş nerseni эгерде билемин деген адам айта турган болсо, Кур'андын ушул ишенимине каршы болуп калат. Эгер билип туруп ушундай кылса, анда ал адам кафир болуп калат. Ошо кайыпты билем деген ушунун дагы ичине тийиштүү. Беш нерсе. Биринчиси кайсыл? Инналлаха индаху илмус саа. Чындыгында Аллахнын гана алдында кыяматтын качан болорунун илими. Демек кыямат кайым качан болот? Качан кыямат болот, муну бир гана Алла Таала билет. Эч ким буну биле албайт. 2012-жылы ана мындай болот же мынчанчы жылы мындай болот экен. Эч ким кыямат кайым болор күнүнү алдын ала башына келмейинче эч ким аны биле албайт. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да бунун илими берилген эмес. Пайгамбарыбыз да бунун илим билген эмес. Кыямат анык качан болушуну пайгамбар да билген эмес. Балким кичинекей жана чоң деп уламалар белгилерини бөлүп кетет. Ошол белгилерини гана пайгамбарыбыз баяндап кеткен. Алдын ала мындай болот, кыямат жакындаганда мындай болот депчи. Ва юназзилул гайса. Жана ошондой эле Алла Таала жаанды түшүрөт дейт. Демек кайсыл жерге качан кандай жаан жайт, буну деле Алла Таала гана билет. Башка эч ким буну билбейт. Түшүнүктүү, момун адамдын ишеними ошондой да. Истиқра деп коет, изилдөө бар да. Мисалы, бир адам Бишкек шаарына келип калды. Жаңы келди, Бишкекти билбейт. Анан Бишкекте жүрүп, Бишкекте кимдер жашайт экен деп изилдеп атат да. Учурашты, сиздин улутуңуз кайсыл? Кыргызмын. Экинчи менен учурашты, кыргызмын. Ошентип мисалы миңдей адам менен учурашып чыкты. Бишкектин ар бир бурчтарынан жалаң кыргыздарга жолукту да. Анан ал адам чечим чыгарып атат, Бишкекте жашагандар жалаң кыргыздар деди да. Буну истиқра деп коет. Изилдөө аркылуу чыгарган өкүм да. Изилдөө аркылуу чыгарган өкүм бул якинге пайда бербейт. Толук ишенимди маалыматыны чыгарбайт да, ишенимдүү эмес да. Изилдеди, туура анын изилдөөсү боюнча жалаң кыргыздар экен, кыргыздар жашайт экен. Бирок чын-чынына келгенде мисалы Бишкекте ар кандай улуттар бар. Туура? Түрдүү улуттардан бириккен шаар. Ошол сыяктуу эле, мисалы изилдөө бар да. Кандай болгондо булут кайсыл жерге баса, кандай келсе жаан жайт, ошол боюнча изилдеп туруп айтышат да. Астрономиктер ошону изилдеп, ушундай болот экен, жаан күтүлөт депчи. Бирок анык айтса, бул адам баласыны эге ушул аятка каршы чыккан болуп калат. Анык эч ким айта албайт, сөзсүз жаан жайт депчи. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистеринде айтат, оору жукпайт дейт. Ла адва деген да, оору жугуу жок деген. Оору бирөөгө жукпайт деген. Башка хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жерде эгерде жугумдуу оору таркап кете турган болсо, чума оору таркап кетсе, анда ал жердегилер башка жакка чыкпасын деген. Карантиндин эрежеси да. Ден соолуктуу адам оорутуп кое турган мусаххих мумарриздин алдына. Ден соолуктуу адам оорутуп кое турган адамдын алдына кирбесин деген. Кирсе ал оорусу жугуп калат дегендей, оорусу ага өтүп калат деген мааниде пайгамбарыбыз тоскон да. Натыйжада кандай болуп калды? Кээ бир пайгамбардын айткан оору жукпайт деп атат, кээ биринде пайгамбарыбыз айтып атат, оору жугат дегендей маани болуп атат. Мунун мааниси кандай десе, ушуну да уламалар, Такы Усмани сап, ушуну деле булуттун мисалы менен түшүндүргөн да. Мисалы капкара булут бастырып келген болсо, эгерде аны ишенимдүү түрдө кимде ким жаан жайт дей турган болсо, анда бул туура эмес. Булут өз алдынча жаан жаадыра албайт. Булутта андай кудурет жок. Булут эле эмес, бүткүл дүйнөдөгү нерселерде өзүнүн затында бир таасир бере турган, өзүнүн затында бир кыймыл кыла турган эч кимде андай күч жок. Алла Таала кааласа гана болот. Бирок ошол булут жаанды түшүрүшүнүн бир себеби. Келип калса жаан жаадырып калышы мүмкүн да, ыктымал. Ошондуктан этияттанып сапарга чыга турган болсо, башка болсо булут келатканда этияттык менен адам жол тутунса болот. Бирок сөзсүз ошол жаан жайт экен деп ишеним менен айта албайбыз. Жаан жаабайт экен деп да сөзсүз ишеним менен айта албайбыз да. Ал Алланын каалоосуна байланыштуу нерсе. Түшүнүктүү? Ошол сыяктуу эле мисалы оорунун жугуусу деле да. Эгер оору бир адам оорулуу болуп жатабы? Демек булут келип калды дегенде эле оорунун пайда болушунун бир себеби пайда болуп калды да. Ошондон этияттык кылып туруп эмне кылабыз? Ошол оорудан сактанабыз.
Оорунун алдына кире бербейбиз. Өзүңүз ооруп калган болсоңуз, мындай масканы бетибизди тосуп кийип алабыз. Себеп пайда болду. Ушул аркылуу Алла Таала бир ооруну пайда кылып коюшу мүмкүн. А пайгамбарыбыздын ла адва дегени адамда да ширк ишеним бар эле. Кандай? Оору башка бир ооруну пайда кылат депчи. Пайгамбар ошон четке кагып атат. Жок, оору өз затында, өз алдынча бир ооруну пайда кыла албайт. Бул бир гана Алланын каалоосуна көз каранды. Алла кааласа гана болот. Оорунун себебинен эле оору пайда болуп кете бербейт деп пайгамбарыбыз буну ишенимди тууралаш үчүн айткан да. Түшүнүктүү болду? Кыскасы эмне экен? Аллах Таала Куранда айтат: "Ва юназзилул гайс", жанды дагы Алла Таала түшүрөт. Мунун илимине дагы жападан жалгыз Аллах Таала гана билет. "Ва я'ламу ма фил архам", жана ошондой эле эненин курсагында, жатында эмне нерсе бар экендигин да Алла гана билет. Мунун илими дагы Алланын гана алдында. Кээ бирлер айтат, узуга тартса болбойт депчи. Бала боюна бүткөндө узуга тартып, ошол аркылуу көрсө болбойт. Алла Таала айтып атат, узу билбейт, башка эчтеке билбейт, Алла гана билет деп атат. Ал нерсе биле албайт дейт да. Балким бул аятка эгерде жакшылап көз сала турган болсок, ман фил архам деген эмес, ма фил архам деген. Жатында ким бар экендигини эмес, эмне нерсе бар экендигин Алла гана билет деген. Жатындагы нерсени Алла билет деген да. Кимсени, адамды деген эмес, нерсени деген сөздү иштеткен да. Мындайча айтканда, уламалар айтат, бул нерсе дегени ошол башында мисалы сүт жөнөкөй эле былжыраган суудай болот тура. Андан кийин мисалы этке айланып атат, чайналган, бир этке айланып атат. Анан кийин бир аз муштум болуп атат. Ошол учурдагы нерсе келечекте эмне болушун Алла гана билет деген сөз дейт да. Ошол жатындагы жаткан нерсени Алла гана билет. Ошол аркылуу бала төрөлөбү, ошол аркылуу кыз болобу, уул болобу, ал бактылуубу, ал бактысызбы, ошонун ичиндеги нерсени Алла гана билет экен да. Анын ажалы канчалык болот, анын рызкысы канчалык болот, ошо жатында турган нерсени Алла гана билет дейт. Кийин уже денеси толугу менен ачыкка чыгып калгандан кийин уулбу же кызбы узу аркылуу көрсө узу билиши мүмкүн. Мындайча айтканда, бул Кур'андын эч кандай бул жерде туура эмес маалымат айтылган. Кур'андан дагы цивилизация өнүгүп өтүп кеткен жери жок. Түшүнүктүү? Алла Таала ма деген, ман деген эмес. Ма дегени нерсе, ман деген бул кимсе деген, ким деген сөз да. Ким бар экендигини билет эмес, эмне нерсе бар экендигин Алла гана билет дейт. Түшүнүктүү? Ва тадри нафсун мада таксибу гада. Жана ошондой эле эч бир жан эртең эмне кылышын билбейт. Демек, иншаалласыз сүйлөгөн болбойт. Эгер Алла кааласа мындай кыламын дебесек, бул туура эмес болуп калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам деле иншаалла дебестен мен эртең ушундай кыламын дей коюп, Аллах Таала тараптан вахий келбей калды да, аян жөнөтүлбөй калды. Пайгамбар жооп бериш керек эле, 3 суроо берилген эле. Ошондо иншаалласыз сүйлөп койгон үчүн пайгамбарыбызга да Алла Таала эскертме кылып туруп, жок, сен эгерде бирдеке кыла турган болсоң, эртең сөз эгер Алла кааласа гана деп туруп сүйлөгөн деп Алла тараптан эскертме түштү да. Ошондо демек эртеңки күнүңөрдө эмне кылат эч бир жан билбейт дейт. Ва ма тадри нафсун би айя ардин тамут, жана эч бир жан кайсыл жерде өлүшүнү дагы билбейт дейт. Демек 5 нерсенин илими бир гана Аллах Тааланын алдында. Кыямат качан болот? Жан качан кайсыл жерде жайт? Жана эртең эмне нерсени кылабыз? Жатында кандай нерсе бар экендиги, жана качан кандай ажал келип калат экендиги бул бир гана Аллах Тааланын алдында экен. Эгерде ушулар туурасында кайыпты сүйлөй турган болсо, сен келечекте мындай болосуң, тигиндей болосуң десе, демек бул Кур'андын ишенимине каршы чыгып калган адам болуп калат.